Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Мен азыр Баткен областынын борбору Баткен шаарындамын. Кечинде ушул үйгө келип жаттык. Менин жанымда Асхат Осмоновдор, алардын командасы бар. Жолдон келатып алар мени ала келишти. Акыркы кырдаал боюнча сүйлөшө кете турган болсок, бул жерде сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Баткен областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин айтымына караганда, тажик тарап апрель-май айларында головной суу бөлүштүрүү ошол плотинасын чогуу иштетүүгө, контроль кылууга, көзөмөл кылууга сунуш беришиптир. Бирок биздикилер ал нерсеге көнүшпөптүр. Ошондой эле булардын негизги максаты ушул ворохко болгон жолдо көзөмөлдөө жана головной суу бөлүштүрүү жайын өздөрүнө каратып алуу экендиктери, ошондой ойлору бар экендиктери ачык эле көрүнүп калды. Бүгүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт болуш керек. Кечеги күнү Баткен Исфана жолундагы тажик аскерлери чыгып кетишти дешип, жол ачылып, аяктан бияка, бияктан аяка каттамдар болуп калды. Биз дагы буйруса бүгүн ошол каттам менен Исфана шаарына барууга даярданып жатабыз. Достор, Кудай жол берсе барып калып ошол жактан түз эфирлерди алып беребиз. Абал болсо мындай белгисиз болуп турат. Анткени бул тажиктердин чыгып кеткендиги, кайра кирип келбестиги жөнүндө кепилдик бербейт. Анткени булар буга чейин деле ушундай убадаларды берип, кайра убадаларынан кайтып жүргөн. Эл аралык коомчулук болсо бул тажиктердин жана кыргыздардын ортосундагы бул конфликтти ар кандай маанайда карап турушат. Ошол эле маселен Орусия жаатын карасак, Орусияга бизге караганда Дүйшөмбө маанилүү экендиктери көрүнгөндөй. Анткени мына Байдендин буйругу менен Афганистандан Американын күчтөрү чыгып кеткенден кийин Орусиянын ушул СНГ мамлекеттери менен Афган ортосундагы чек араны карай турган мамлекет ушул Тажикстан болуп эсептелет. Жана Американын кандайдыр бир күчтөрү Афганистандан чыгып, ушул Тажикстанга баягы биздин Ганси авиабазасы сыяктуу жайланышы мүмкүн болуп турат. Ошондуктан мындай нерселерге жол бербөө үчүн официалдуу Москва Дүйшөмбө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Шойгу келип кеткен бул жерге, коллективдүү коопсуздук жана коргонуу кеңеши бул жерде болуп жаткан учурда болуп жатат мунун бардыгы. Бирок ошол эле орустун саясий серепчилери Аркадий Дубнов сыяктуу адамдардын айтымына караганда, бул чыр чатактын чыгышы Кыргызстан тарабы үчүн эч кандай кереги жок болчу. Анткени жөтөлгө, бечелге жөтөлдүн кереги эмне дегендей, биз ушундай абдан экономикалык жактан дагы, башка жактан дагы кыйын кырдаалда турабыз. Бизге мындай нерсенин кереги жок болчу. Бирок президент мырза Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кечеги күnkү элге кайрылуусуна караганда, мындай чырдын чыгып кетишине үчүнчү бир чагымчыл күчтөрдүн таасири чоң таасири болду деп жатат. Бул кайсыл чагымчы күчтөр экендигин ачык айтпады. Биз эмне ал чагымчы күчтөрдү ошол Улукбек Мариповдун головной тажиктерге өтүп кетти деген чагым сөзүн түшүнсөк болобу, же башка кандайдыр бир чагымчы чын эле күчтөр барбы? Бул нерсесин дагы президент мырза ачык айкын айтып койсо болмок. Ушундай чагымчы күчтөр деп, менин оюмча бул жерде эч кандай чагымчы күчтөр жок. Тажикстан буга дыккат даярданган. Биздин жанагы чалгындоо кызматтары, контур чалгындоо өзүбүздүн ичибизде дагы аларга балким ошондой бир мындай маалыматтарды берип турган адамдар болуп калышы мүмкүн. Ошондой кызматтарыбыз иштеген жок. Окоптордун салынышын билип, аскерий күчтөрдүн, тажиктердин ушул жерге топтолушун көрүп туруп, бир керектүү натыйжа чыгарбаган. Бул биздин аскер күчтөрүбүздүн жана ошол жетекчилердин чынында эле чабалдыгы болуп эсептелет. Мындан бир нече күн мурун эле бул жерде килтейген ученияны өткөрүшүп, биз кыйынбыз дегендей таризде даяр турдук эле. Мына кечээки күnkү натыйжалардан кийин биздин кандай даярдыкта экенибиз
görünüp kaldı. Bizim bir neçe mingdegen jaranдарыбыз азыр başka жактарга эвакуацияланды. Дагы да коркуп үйлөрүнө барыштан коркуп турушат. Бүгүнкү эртеңки күн абдан маанилүү күндөр. Анткени бүгүн ошол 1 майда делимитация жана демаркация башталат деп жатышат. Бул эмне ошол тажиктердин мындай айтымына карата ошолордун бир мындай талаптарын аткарганга карата болуп калабы же биздин талаптар жогору коюлабы, буну дагы көрө жатарбыз. Биздин позиция 1 метр 1 кадам жерибизди дагы тажиктерге бербешибиз керек, бекем турушубуз керек. Коомчулук биз эч кандай 1 метр 1 күн жанагы Өмүрбек Субаналиев апрель-май айларында головной суу бөлүштүрүү жайын чогуу көзөмөл кылууга көнбөй койдук дегени бул ошол биздин өкмөттүн позициясынын эң туура деп эсептейбиз. Ошондой эле биз 1 метр дагы жерди бербешибиз керек. Биз абдан катуу турушубуз керек. Анткени бул жерлер биздин ата бабадан биздин муундарга бизге калтырган, биздин келечектеги балдарыбызга калтырган жер болуп эсептелет. Биздин азыр баш иштебеген саясатчылардын айынан коркок, чоркок ушундай жетекчиликтин айынан биз жерибизден ажырап калбашыбыз керек. Саламатта туруңуздар достор. Эфирден мындан кийин дагы жолугушууларга чейин аман эсен бололук.